Assalamu alaikum, урматтуу туугандар, көрөрмандар. Бүгүн ошол балыкчы шаарына келип отурабыз. Ошол балыкчы шаарынын эли тургундары суроосу боюнча ушул кишилер менен жолугуп баарлашып, анан бүгүнкү санжырабыздын темасы учкай кеп да. Ошол учкай кыска кеп кылып, анан ушул нерсеге өтөбүз деп атабыз. Бүгүнкү конокторубуз оңдон солго Ибраев Абдыкерим Аксакал, балыкчы шаары, Усубакынов Мукан, Саргамыш айылы, жана Сагынаев Ырысбек Аксакал, балыкчы шаары. Анан ошол бүгүнкү темабызды учкай кеп дегенден кийин, мына бул биз ошол бир жылдын жүзү болуп калды, саяк санжырасын иликтеп келатабыз. Чыңгыз хандан улуу Сурантайдан баштап, ошол Сурантайдын балдары Сабатай, Чыбытай, Муратайдан Жусупбек, Сүйүнчбек деп келатабыз. Ошол Жусупбек линиясына кетсек, Жусупбектен Абдырайым, Абдырайымдан Байызбек, анан ошо Байызбек Баатырдан 4 бала, улуусу Байболот Жортуулчу, Сарык, Жандулат, Кайдулат жана Жандулат деп жүрөбүз. Ошо Жандулатты негизи Байдулат деп айтышат. Ошо Жандулаттын кайманаты көзү чоң болгон үчүн Алан көз деп айтылат да. Буга жерин дагы ошол ала көз каба жөнүндө көрсөтүү тасмалар тартылды эле. Анан бүгүн ошол Мукан абаска жолуп калгандыктан ошол суроолорду берсек, Жандулат жөнүндө айтып койсоңуз, ала көз. Ошо ала көздөн Эдил кошун, Бүркүнчү жана Мөнөк дейт да. Бул багы биз бала кезде уккан санжыра жанагы күнгөйлүк саяктардын айтканы боюнча Байболот, Сарык, Кайдулат, Жандулат деп жүрөт. Сиздин айтууңуз боюнча ошол жалдуу каба менен ала көз кабаны уялаш кыласыз. Ошо кеп кезегин эми сизге берсек, Мукан Аксакал. Жакшы болот. Ала көздүн өзүнүн эмеде аты, негизи аты Жандулат. Ал көзү чоң, алаңдаган бала экен, атасы эркелетип алан көзүм деп жүрүп, ал ала көз аталып кеткен. Ала көздөн 4 бала, Эдил, Кошум, Үркүнчү, Мөнөк деген. Бул ала көздөн таралган тукумдар азыр Тоң районунун Дөңтөл айылында, анан Калкагар айылында жашайт. Союздун убагында комсомол деп жүрүшкөн, бирок Калкагар. Ушул 2 айылда ала көздөн таралган укум-тукумдар жашайт. Андан сырткары бул ушул эле балыкчынын өзүндө ала көздүн көп укум-тукуму көп, ушул эле балыкчынын өзүндө. Саргамышта да бар. Аркы Торайгырда 20дан ашык түтүн ала көз бар. Чолпоната да бар ала көздөр. Тетиги Семеновка деп жүрбөйбүзбү? Анда 17 түтүн бар. Мен 17 түтүн ала көздөрдүн аксакалына жолугуп сүйлөшкөм. 17 түтүн. Ушинтип ала көздөн көп таралат. Ушундай жерлерде жашап турушат да. Анан ала көздүн атактуулары, 19 кылымдагы атактуулары Байсерке, Байсеркенин бир тууганы Момо ажы, Жоошбай Куудул. 1903-жылы Батыркан Байбекке аш бергенде Шабдан Батыр келбей калып, Калмырза деген акын келген экен. Ошол Калмырза акын бул биздин ала көз кабанын 7 сарысы деп коет. Батыркан, биздин Мамыткан, Жидебай, Байсеркелер. Анан ошондо ала көз кабанын мыктыларына баа берип келип, ала көздүн эме Байсеркени минтип айткан экен. Ала көздүн Байсерке айткан сөзү Койсерке деп. Ошентип айткан себеби бул Байсерке алтын агып, күмүшү күйүп атса дагы бир кабагым кашым деп коюп койгон киши экен да. Иниси эле Жоошбай ага канчалык эме иштерди жасады, бирок бирөөнө дагы муң айчы эмес экен да. Мисалы байге Аламан байге чаап жүргөн күлүк аты бар экен, Байсеркенин. Байсерке эмеге Каракол жакка кетип атып,
Жоошбайга айтат, ай Жоошбай, аттың башын чөптөн албай баккын дейт. Анан канча күн жүрүп келет. Анан келгенден кийин Жоошбай, атты кандай бактың? Ой, байке, аттың башын чөптөн алган жокмун. Аябай жакшы бактым. Кана көрөйүнчү деп барса, аттың башын чөпкө сайып коюптур дейт. Ой, бу эмне кылганың дейт. Өзүңүз айтпадыңызбы, аттың башын чөптөн алба деп. Анан мына башы чөптөн алган. Ошондо дагы Байсерке бир Хабам Кашым деген киши болгон да. Анан Моможону бу ким Рысбек айтып атпайбы? Те сыртка ашып, булар жайыксын сыртка жайлачу да булар. Сыртка ашып барып, ошондо баягы өгүз төөгө артылган жүктөр ашынын белине барганда, ошол унаалар эс алсын деп, ошол жерге бу Рысбек айткандай чоң кадимки ташын тазалап, төөлөр чөгө тургандай кылып көпүрө жасаган экен да. Момажынын көпүрөсү бүгүнкү күндө дагы ошол жер айтылып турат. Бул тарыхый эме да. Анан Алакөздөн 19-жылында чоң атактуу батырлар чыкты. Ким ошо? Сиз билесизби? Алакөздөн чыккан батырларды. Букар Тайгашка. Букар Тайгашка. Букардын бир эрдиги жөнүндө кадимкилер жанагы 14 саат 27 мүнөт манаста айткан Дөөлөтбектин атасы Качкын айтты да. Бала Качкын, Бала Качкын айтты. Мен Бала Качкын үйүндө болуп, аны мен сүйлөштүм да. Ошону Бала Качкын минтип айтты. Букар баатырдын көп сайышы болгон, ошонун үчүн эң атактуусу Казактын Багай деген баатыр менен болгон сайышы деп айтылат да. Казак менен кыргыз илгери экөө аш тойду чогот көргөн. Бир тууган эл болгондо. Анан Казакта бир чоң аш болуп, анан кыргыздан Шабдан баатыр баштаган көп атактуулар барат. Букар менен бирге Анжандын илгери биз азыр түштүктө жүрбөйбүзбү? Илгери Анжан дечи, Ош менен жалат анжандыктар дечи. Анжандан Сары деген баатыр келет. Бияктан Букар барат. Анан ошондо Багай менен болгон сайышта эртең Багай эмеге чыгат деп. Багай да атактуу Казактын баатыры экен. Бу Абдыкерим абам айткан Эрөөл деген ошол. Эки жактан баатырлар чыгып, бири-бири менен найза менен сайышкан Эрөөл дейт. Мына ошогандан кийин Шабдан баатыр баарын карап туруп минткен экен. Менин тилимди алсаңар, ушул бүгүнкү эр сайышка Букарды чыгаралчы. Букардын көзү жалындап турат деген экен. Көзү жалындап турат деп. Ошентип бул чоң сайышка кыргыздан Букар чыгат, Казактан Багай чыгат. Экөө 13 жолу беттешкенде найзалар сынып, жанагы такоот деп такоолчулар, алар улам найзаны берип турат экен сынганы. Ошондо эл эме батырлар эс алсын дешиптир. Анан экөөнү эки жакка ажыратып, эс алсын деп. Анан Багай той несине барып айтат экен: "Хан ием, бул кыргыздын батыры түптүү терек экен. Буга менин алым келбейт. Эми беттешчи болсом, Букар мени аттын үстүнөн тебетей алып түшөт" дептир. Ошондойбу дептир. Ошондой. Андай болсо дептир. Намысым кеткиче дептир. Сен Букарды башка сай, көзгө сай, өлтүрө сай, кунун мен берем дептир. Ал илгерки эреже боюнча кекиртектен өйдө сайбайт экен найзаны. Эреже буз деген бул да. Эреже буз эмесин кыргыздарга өзүм төлөп берем да, кунун мен өзүм төлөйм. Бир сокурдап койгон 100 экен, анан да 1000 кой ушундай эмеси, айы ушундай экен да, өзүм берем. Бирок намысты кетирбе, Букарды башка сай, көзгө сай, өлтүрө сай дагы. Анан өккө кайрадан беттешет. Ба эс алгандан кайра беттешкенде эле эме Багайдын найзасы түз эле кимди Букарды көздөп келатат. Ошондо Букар чочуп кетип Багайдын найзасын каккан экен. Ошондо дагы Багайдын майзасы тиги Букардын куйкасын тилип кеткен экен. Ошол жерден кыргыз жактын баары ызырынып, бул эмне деген эме казактар өздөрү дагы туура эмес болуп калды дешпир. Анан аттан түшүрүп, анан бул адамдын бул балтырындагы какаштар чоңдар экен да. Ошону какашты кырдыра коюп туруп, баягы Букардын найза тилип кеткен куйкасына
жаап туруп таңышат. Ана шабдан айтыптыр. Букар сары түшсүнбү? Сен жок, мага Кудай берди. Мен өзүм чөмдөдүм дейт. Жакшы болду. Эми жакшы болду, мага Кудай берди деп. Ошондо экинчи кайрылып беттешкенде Букар багайды аттын үстүнөн түшүрө сайып, ошондо бала качкын айтты да, адамдын могу кызыл өңгөчү дейт, резине да чойлот экен дейт. Ошо найзанын учуна багайдын кызыл өңгөчүн сайып туруп өйдө көтөргөн экен да. Тимиле. Анан ошондо аттын үстүндө туруп Букар минткен дейт. Багай, тиги дүйнөгө барганда сен мени алка жакадан алба багайым. Мени алка жакадан алба багайым. Өзүң күнөө өзүңдөн кетти деп айткан деп. Анан дагы бир эр сайышта Казактан бир батыр чыкты дейт. Кыргыздан Букар чыгат да. Анан Букар караса ушундай шаңданган. Батыр Казакта мындай батыр жок эле деп таң калып, экөө улам беттешип чыгат. Тимеле Казактан чыккан батыр аз жерден Букарды сайып чүрө тургандай болуп. Анан көздөн таанып калды. Бул ким Турбаев деп. Тайгашка Турбаев деп. Көрсө казактар аны жалдап, кадимки жалдап өздөрүнүн тарабынан чыгарыптыр да. Анан ошондон Букарандан кийин тизгин кармайт экен сол. Ошону бармакка сайган экен. Анан бармагы оруп баратканда тизгинди тартат да. Ошондо ат маты менен кошо кулап түшкөн деп. Ташыбек деген ушул эле эме Ташыбектин бир тууган эси Таштанбек бул 22-чи кесиптик эме училищанын директору болуп жүрүп дүйнөдөн өттү. Ошо кишинин бир тууган агасы Ташыбек деген мен эмеге барганда кошум эме калкага барганда Букардын мүрзөсү деп көрсөттү. Кол менен куюлган кирпич экен. Бүгүнкү күндө ошол таң калышты да. Бул эми андан бери бир кылымдан 100 жылдан ашык убакыт өттү да. Ошондогу кирпич бүгүнкү күндө дагы ушу бузулбай татынакай турат да. Эчкинин жүнүн кошуп илечи экен. Ошо калкага эмеде калкагарда эмеден мүрзөсү турат кимдин. Ошол кай жерде бул калкагар? Калкагар мына Тоң районуна барасызбы? Азыркы эле Карагоо деп атпайсызбы? Мурунку марказ. Ошондон өйдө карай кетет. Андан барганда эле тиги дөң талага түшөсүз. Дөң таладан өйдө карай чыкканда эле тоонун түбү Калкагар. Чоң рахмат Мукан Аксакал. Жакшы кызыктуу аңгемеди көңгүрүп бердиңиз. Эми эмки кезебин ошол Абдыкерим Аксакалга берсек, себеп дегенде биз жана башында айтпадык, ошол көлдүк саяктар жөнүндө учкай кеп кылалык. Андан кийин дагы жолугушуулар болот. Багы урук жөнүндө дагы ошол аңгеме дүкөндөрдү кийин келечекте курабыз деп. Анан Абдыкерим Аксакал айтсаңыз, мына бул жалдуу кабадан боз тери, ак тери, эн тери деп биринчи байбесинен кетет. Ошол боз териден Казай Досой Элтинди дейбиз. Анан Элтиндиден Асан Жаныбек үчөө-бешөө Сарбан деп кетет. Анан Жаныбектен Кудайменде Серең да. Кудайменделер бир кара талаада турат, Сереңдер аркылуу тоңдун үстүн көрөнүндө турат. Анан ошол сиз өзүңүз айтып атпайсызбы, мен тепкеликмин, ошол тепкеле Сереңдер бар деп. Мына ушулардын жагдайы жөнүндө, ушулардын тарыхы жөнүндө Сереңдер аякта эмне болуп бар калышкан, эмнеге туруктап калышкан, ошол жөнүндө учкай кеп кылып берсеңиз. Жакшы болот. Биздин Бөкүрөктө Теңизбай деген эл бар, Тепке деген жер бар. Теңизбайда 1-20 түтүн Серең саяктардын ичинен тамекичилери бар. Ал качан аякка барып калганы белгисиз. Эми айта турган аксакалдардын баары өтүп кетти. Ошон үчүн мен аны толук айта албайм. Бирок бизде айылда бригадир болуп жүргөн Кадыркул Толубаев деген болгон. Бул киши ошол Серең саяктардан.
Анан серең саяктар чакырып, бир тууганбыз, бияка көчүп келгиле Тогузбулакка деп Кадыркул аксакал келет. Келгенден кийин а киши ма көргөзгүлө кайсы жерге биздин айылды көчүрүп келсек, айылдагы сереңдерди көчүрүп келсек десе, баягы Тогузбулак сереңдер эски мүрзөнү көргөзүп коюптур. Ошондон Кадыркул аксакал Толубаев тигилерге таарынып кайра кетип калат. Ошо боюнча булар катташпай, көп катташпайт. Бирок эми билет бир туугандар экен. Бул айылдан, биздин айылдан ушу сереңдердин ичинен тамекчи деп эдим мурулку. Мындан Жусаев Жолдош деген чыккан. Жусаев Жолдош Кыргыз мамлекеттик университетин бүтүргөн, өзү профессор, Караколдогу Тыныстанов атындагы университетте ректор болгон. Бул киши кандидаттыгын жактаган, ректор болуп иштеген көп жылдары. Анан кийин бул киши Бишкекте иштеп жүргөндө, атактуу эле Азамат Алтайга жолукканы барган. Америкага. А жерден баягы илгерки Союз убагында андай мүмкүнчүлүк болбогондой эптеп, тиги жактан Орустан чыккан баягы кызматкер менен сүйлөшүп атып, Азамат Алтайга жолугуп, а кишинин насаат сөздөрүн угуп, макулдашып, андан кийин Азамат Алтайдын тапшырмасын алып, себеби Азамат Алтай дагы тоңдук. Ошон үчүн ал Азамат Алтайдын айткандарын аткарууга аракет кылган, бирок Союз убагында анчалык ачык айта алчу эмес. Анчалык ачык жаза алчу эмес. Себеби ошол убакта Союздун саясаты бөлөгүрөөк болгон. Бирок ал киши биздин айылда чоңоюп өскөн сайын, өскөндүктөн кийин каза болгондо өзүбүздүн айылга топурак буйруган экен, өзүбүздүн айылга коюлган. Чоң рахмат. Баягы кийинки соозуңузда дагы бир ушундай суроо пайда болуп да. Жана ушул жерден маектешип отуруп бир нерсени угуп калдык да, кулагыбыз салып. Ошол тепке айылынан бул биздин айтылуу Касым Тыныстанов атабыздын тайлары ошол жактан экен да. Бул Касым Тыныстановдун санжырасы кыскача Кабадан Шыкмаматтан Кудаш, Кудаштан Кудаяр, Кудаярдан Кутканберген, андан Акылбек, андан Бейбиттен Маркатай, анан Маркатайдан Тыныстан, анан Тыныстандан Касым деп айтылып кетет да. Ушу Касым Тыныстанов Кыргыздын албесинин түзүүчүлөрүнүн бири дейт, көрүнүктүү мамлекеттик ишмер. Бул Кыргыз мамлекетинин түптөгөнгө катышкан бабаларыбыздын бирөө. Мына ушул жөнүндө, тайлар жөнүндө ушул дагы кепти уласаңыз. Жакшы болот эндер. Касым Тыныстанов жөнүндө сөз болуп калбадыбы? Касым Тыныстанов өзү чырпыктылык, бирок бир тууган таекелерим. Бу Теңизбай адыгине болот. Теңизбайдын ичинде Солтонгазиев Садыбакаш деген болгон. Бир тууган таекеси. Бул киши чоң кызматтарда жүргөн. Орустардын да, кыргыздардын да подполковниги болгон. Кийин Касым Тыныстанов жетим өскөн бала деп айтылып жүрөт. Ошол убакта Садыбакаш аксакал Касым Тыныстановго атын түшүп берип, атын ал киши алып, соодалап, Бишкекке барып, ошонун акчасы менен андан ары окуп, билим алып кеткен экен. Ошентип Касым Тыныстанов Теңизбайдын бир тууган жээни болот. Эртайын тартат дечи эле, тиги Садыбакаш аксакалдан агышыдай аябай билимдүү, кыраат сүйлөгөн,
Кырат, Куран окуган, үйүнөн китеп кетпеген киши болчу. Ошондон бир жетинен Касым Тыныстанов жээн үйлгө алып, сабак алып кеткенби деген ой бар бизде. Бунун баарын мен өзүм аксакалдардан уккам, кийин жаз жүзүндө да чыгып атты китеп гезиттерге. Ошондон угуп билгенимди силерге айтып бердим. Чоң рахмат, Абдыкерим Аксакал. Ушул көп эл бирлик бир жакшы маанилүү маалыматтарды бердиңиз. Кудай таалам сизден ыраазы болсун. Өмүрүңүз ооматтуу, дөөлөттүү болсун. Азыр эми ушул дагы бир эл бирлик бир окуядан баштасак, Алыбек Баатырдын. Алыбек Баатырдын ушул кыскача санжырасын айтып койсок, жанагы айтып атпайсызбы, сарыктан, кабадан боз тери, ак тери, эн тери деп байбичесиненчи. Анан ушул боз териден казак досу эл тынды. Эл тындыдан Асан, Жаныбек, үчөй, бешей, Сарбан деп өдүкпү. Жана Жаныбектен Кудай менде сереңдеп, ушул тепкеде калып калган сереңдер жөнүндө Абдыкерим Аксакал жакшы айтып берди. Анан ушул Асандан Ботугур Каракучкаш дейт. Ботугурдан Кетирекей. Кетирекейден маалыматтарда 40 бала деп жүрөт. Ошонун бир баласы Азыбек Баатыр. Ошол Азыбек Баатырдын бир эл билбеген бир окуяларын ошол Рысбек Ажы Сагынаев ушул жөнүндө айтып берем дейт. Кеп кезеги сизде болсо дагы ушул Карасазга барган бир окуясын айтып берсеңиз жакшы болот эле. Жакшы болот. Алыбек Баатыр ормон менен тартыша кеткенден кийин, андан кетип калгандан кийин келип, ошу тосордо ормон баягы көлдү чаап алам дегенден кийин, көлдү айлантып чабам дегенде ормонду тосуп жаткан экен. Ошол жаткан убагын мезгилинде Карасаздан туугандары келет. Туугандары келип, бирөө чабарман келип айтат экен. Тиге Анжан тараптан сарбаздар келди. 300 сарбаз келди. Бүткүл тиге Алакөз кабаны басып алып, малын тоноп, кыздарын алып, ушинтип ызычуу кылып атат деп. Анан ошенткенде Алыбек Баатыр бардыгын жыйыштырып коюп, ошол жерден эле кеткен экен, атына минип алып. Анан барып Карасазга келген сарбаздарды эртең менен эртет үрүл бараңда барышып барып Карасазга жеткен экен. Жеткенден кийин ошо жерде чыгып келаткан, кумган көтөрүп келаткан Баатырын ыргытатып, андан кийин желегин ыргытатып, ошол Карасазда суунун боюнда баарын тең канга бөлөп, анан бир туугандар дагы ошол даяр турушкан экен. Ошо мезгилде Алакөз каба баары жабылып көтөрүлүп, сарбаздарды эч кандай орустардын жардамы жок, эч кандай эки жактан жардамы жок эле. Алыбек Баатыр өзү Алакөз кабасы менен ошол 300 сарбазды Карасаздан кубалап чыккан экен. Аны кубалап алып барып немеге чейин таштаган экен. Эми ошол Алыбек Баатыр ошол мезгилде да бир айта кете турган нерсе, Алакөздөн чыккан Борсол деген Борсол Баатыр деп коет. Ошол Борсол Баатырдын кандайча Баатыр болгондугу жөнүндө бир учкай кеп да, Борсол Баатыр Баатыр болушуна Алыбектин түздөн түз салымы бар. Анткен себеби ошол жанагы сарбаздарды кубалаган мезгилде 40 сарбазды сайып түшүрүп, ошол жерден 40 ат алып Борсол Баатыр аталган экен. Мына ушундай кеп бар. Борсол Баатырдын Баатыр болушуна Алыбек Баатырдын салымы бар. Жана түздөн түз ошол баатырлыкты тартуу кылган Алыбек. Анткен себеби жанагы сарбаздарды, 300 сарбаздарды кубалаган мезгилде Борсол Баатыр 40 сарбазды найза менен сайып түшүрүп алган экен.
ошондуктан аны баатыр болуп аталып калышына себепчи болгон жана экөө бир ошол сарбаздарды кубалаганда баатырлык көрсөтүшкөн чогуу. Борсол Баатырды чындыгында кыргыз эли Борсол Баатыр экенин эч ким билбейт. Бирок биздин чөлкөмдө Борсолдун баатырлыгы айтылып, мына ушундай айтылып келет. Андан тышкары bizde ушул боюнча айтыла турган bir накта нерсеси, менин атам өзү ушул жана сарбаздардан калган тебетейди чана кылып жырткандыгын дайым эскерип айтар эле. Анткени себеби биздин бабабыз ошол согушка катышканда 20 жаштагы жигит экен, жана ошол өзүлөрүнүн баатырлыгын көрсөтүшүп, ошол жерден ошол сарбаздарды кубалаганда бир тебетей жана 80ге жакын жылкы алган экен. Ошондон баштап ал киши бай болуп, өзүнүн чөлкөмүндө көрүнүктүү кишилерден болуп калыптыр. Рысбек ажы айткан Борсол жөнүндө да мен укканымды айта кетсем болобу? Борсол жөнүндө 1925-жылы туулган Бексултан деген киши Алакөздөн, ошол кишинин айтканы бар да. Борсол жөнүндөгү Борсолдун өзүнүн айтканын жана Карасаздагы 300 сарбазды Алыбек Баатырдын жетекчилиги менен кубалап чыгып, кыргыздын кыз келиндерин көрсөткөн кордук үчүн ошонун баарынан өч алган, жетекчилик кылган Алыбек да. Ошол Алыбектин курамында Борсолдагы мынтип айтчу экен. Аны Дөңүзбай, Бексултандан Дөңүзбай угат. Дөңүзбай мен эсептесем 1850-жылкыда туулган киши экен да Дөңүзбай. Дөңүзбайдан Бексултан угуп, Бексултан мага айтып атат. Ошондо деп айтчу экен Борсол. Ушул Карасаздагы Алыбектин жетекчилиги менен 300 коконун сарбозун талкалап кууп чыкканда мен 30 атты олжолоп калдым эле деп айтчу экен. Деп Дөңүзбай Борсолдун өзүнөн уккан бул сөздү. Деп Дөңүзбай айтчу экен, Дөңүзбайды сөзүн Борсол жөнүндөгү сөзүн мага Бекей айтып атат. Бексултан Бекей деп коюшчу, кийин Кара Коодо имам болду. Дүйнөдөн өтүп ошо киши айткан. 1925-жылы туулуптур Бекей. Мен өзүм деп айтчу экен Борсол 30 атты олжолоп калдым эле деп. Рахмат Рысбек ажы. Рахмат Мукан Аксакал. Жанатан бери ушул урматтуу туугандар, ошо баатырлар жөнүндө учкай кеп кылдык. Биздин көрүнүктүү мамлекеттик ишмер Касым Тынстанов жөнүндө кеп болду. Ошол бүгүн келип конок болуп жакшы аңгеме дүкөн, маек куруп бергениңиздерге чоң рахмат, абдан ыраазыбыз. Кудай таалам өмүрүңүздөргө береке берсин. Ооматтуу болуңуздар, дөөлөттүү карлыкты көрүп, сак саламатта жүрө бериңиздер. Урматтуу туугандар, ушу менен бүгүнкү көрсөтүүбүздүн аягына чыктык. Эндиги көрсөтүүлөрдө жолугушканга чейин сак саламатта болуңуздар.